Erkinbekov Abduvali Burqanovich Qirg'iz Respublikasının emgek singirgen artisti. Bugün Batken oblastının Qadamjay rayonunda Allah Taala nasip kılıp egemendik bayramda el jurt menen koşo belgilep atabız. Egemendik jönүnө kelе койгон жок. Канчалаган биздин ата-бабаларыбыз ушул egemendikти еңсеп, ушул күндү көксөп, жете албай, балдарыбыз, неберелерибиз көрсө деп канчалаган кыйынчылыктарды көрүп өтүп кетишкен. Хандардын мекенинде улуу ойчул, акын Молдон Нияз Тоякырчынын төрүндө эл журтубузга дайыма жакшылык каалайбыз. Айрыкча Qadamjay жергеси мен үчүн өзгөчө ыйык жерлердин бири деп айтсам жаңылбаймын. Qadamjay менин тага журтум. Маркум апам ушул жерде төрөлгөн. Ошол үчүн артымдагы турган мына бүгүнкү келген ак элече апаларды көрүп дагы өзүнчө чоң кубанычка батып олтурам. Апамды көргөндөй болуп олтурам. Элибизге бекемден солук, агала сакал аталарыбыз аман болсун, ак элечек апаларыбыз аман болсун. Жалпы жети дубан жергебизде Хан Манастын элинде дайыма тынчтык болуп, бейпилдик өкүм сүрүп, эгемендиктин эмне экенин, эгемен эл кандай болорун дайыма эсибизден чыгарбай, ушундай биримдикте шаңда ойноп күлүп жүргөнгө Алла Таала насип кылсын. Майрамыңыздар менен. Асатилла Тешебаев, Qadamjay район Майдан айлыкмын Каражыгач айылында төрөлгөм. Акыркы 40 жылдан бери Москвада жашайм. Өзүм сүрөтчүмүн. Россиянын, Австриянын, Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун мүчөсүмүн. Мына бүгүн элибиздин эгемендик күнүнүн 31 жылдыгы экен. Ушул күндөн пайдаланып кыргыз элиме ынтымактуулукту, бакубаттуулукту, молчулукту, токчулукту, тынччылыкты каалайм. Elimiz örkündöp ösө берсин, eli жутубуз аман болсун. Eli жутума ушу майрам маанай каалайм, майрам күнү менен куттуктайм. Эгемендикте мына мен өзүм Москвада жашагандыгым үчүн Москвада кече өткөн жыл бүткүн дүйнөлүк сүрөтчүлөр союзунун конкурсу болду эле. Ошол жерде эми жүздөгөн миңдеген орустардын арасында бир картинам боюнча биринчи орунду алдым. Кече жакында раз Талант Россия деген проект боюнча ошол жерге да катышып, 1,5 миң сүрөтчү катышып, арыз жазып, 900 сүрөтчү катышкан экен. Ошонун үчүн 3-чү орунду алдым. Бир картина, башка картинам боюнча. Ошентип өзүм Москвада жашайм. Бүгүн ошол майрам күнгө тууган урук эл журт менен майрамдайын деп бүгүн Qadamjay өзүм туулуп өскөн Qadamjay районундамын. Кыргызстандын өнүккөн жерлери ушунчалык сонуп алып өзгөрүүлөр чоң экен. Мында элибизде мисалы үчүн жанагындай айыл чарба тармактарында да, дыйканчылыкта, башкаларда элибиздин журтун маанайын түзүп, баары жакшы сатып, жакшы эме кылып, түшүм алып дегендей жолдор оңдолуп, имараттар салынып туруп, мындай узакта көптөн бери көрбөй келген инсанга сонун болуп атат да, өнүгүү бар экен, элибизде ынтымакчылык биримелери бар экен көрүнүп турат. Үчкөргөн айыл өкмөтүдө 75ке кирдим. Үчкөргөн айыл өкмөтүдө иштеп, куртта, тамекиде, башкада 10 та баланы өстүрдүм. Декретти башканы билбей. Аллага шүгүр батыр эне болдум. Делегат болдум. Мана шу медалга жеткирдим. Биздин Үчкөргөн айыл өкмөтүдө ар түрлүү эл бар. Bizde көп ел бар, Үчкөргөн айыл өкмөтүдө. Бирок биздин Үчкөргөн айыл өкмөтүнүн Ахматжан, Абдурахманов Ахматжан бир ел адам бөлбөдү. Башка кылбады, характери элге жагып, элди шундай жакшы иштетип келаткан. Kengeş hükümetinin sungan kolu
жамандык үчүн эмес экенин түшүнүшүбүз керек. Алардын максаты бүткүл адамзатына бирдей теңчилик жашоону гана орнотуу. Алатоонун асылдары. Туяк акындын таамай айткан кептери. Акыр заман болоордо угуп койбой атасын уулу кете турумга. Кызмат кылбай энеге кызы кетет кырымга. Кыянат кылган кишинин кыңыр иши бат болот. Мээнет кылбай пул табып, мингени темират болот. Оомал төкмөл заманда окуганы кат болот. Береке турбай үйүндө бир туугандар жат болот. Жокчулук келип жылы болуп, зыгырананы кант болот. Алдаган киши көбөйүп, айткан бир сөзү ант болот. Аялы укпай сөзүнө бетине кара так болот. Ыймандан чыгып кара жаш ыдырап кеткен чак болот. Болот хан Исхак Асан уулу. 1873-1876 жылдары Кокон хандыгына туш-туш тараптан душмандар кол салып кирип, карапайым халкты езип салыктарды эбегейсиз чоң өлчөмгө көтөрүп, элдердин турмуш шарттарын күндөн күнгө оорлотуп бараткан мезгилде Болот хан сес көрсөтүп, каршы чыгып, эл жери үчүн күрөш жасап душмандарды артка чегиндире албаса да, мекен үчүн чоң иш жасаганы тарых барактарында айтылып келет. Алатоонун асылдары. Абсамат Масалиев. Кыргызстандагы белгилүү мамлекеттик ишмер. Кыргыз Республикасынын эл баатыры Абсамат Масалиев 1933 жылы 10 апрелде азыркы Баткен облусунун Кадамчай районундагы Алыш кыштагында туулган. Абсамат Масалиев 1949 жылы Үчкоргон кыштагындагы 8 жылдык мектепти бүткөндөн кийин Кызылкыядагы Тоо-Кен техникумун артыкчылык диплому менен аяктаган. Өмүрүнүн тең бөлүгүн коомдук жана мамлекеттик ишмерликке арнаган. Эгер келсең бул дүйнөгө өрт менен, турмуш эмне, кийим эмне көптөгөн чоң максаттын аркасынан безип кеп, канат жайып, жүрөгүңдө көктөгөн, башкаларга кызыл камчы салдырбай, жашап өткөн аз өмүрдө кайгырбай, жакшыларды жазуунан жүрөгүң калса мейли, колго калгыс калбырдай. Кудурети болсо сенде Кудайдын, керегине алдагаттак сарайдын, дөй болгунда көзүлөнөт ийненин, алтын болуп ичинде жапылайдын. Сен жөнүндө кетсин ушак таралып, талаш жүрсүн таңдан кечке жаңарып, а сен көгүш мейкиндикке уча бер, эгер калсаң куш канатчан жаралып. Kırgızlar özünü egiz жақсы көргөнү дасторкондо шорбодан кийин эмне келет экен деген гана үмүттө отурабыз да. Ошондон кийин бүгүн башкачараак болду. Оңдон урап отуруп атты, оңдон урап.
Урматтуу Кадамжай районунун тургундары, кадырлуу коноктор, баарыңыздарды бүгүнкү 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү майрамыңыздар менен чын жүрүктөн куттуктаймын. Урматтуу Кадамжай районунун тургундары, биздин мамлекетибиз жаш болгону менен элибиз кылымдары карыткан эң байыркы элдердин бири. Ошондуктан тарыхыбыз өткөн жолдорубузду изилдеп, элибиздин, өлкөбүздүн келечеги үчүн кооз жерибизди коргоп жана ардактап, ынтымакта болуп, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн белди бекем буып иштөөнү ар бирибиз өзүбүзгө ыйык милдет кылууга тийишпиз. Мындан аркы өнүгүү өлкөбүздө келечек муундарга татыктуу өткөрүп берүү үчүн улутка, жер-жерге жана уруу-урууга бөлүнбөй өз салымыбызды кошуубуз зарыл. Анткени Кыргызстанды биздин жаркын келечегибиз биз үчүн башка бирөө келип куруп бербейт. Биз ушул өлкөдө гана бактылуу боло алабыз. Урматтуу майрамдын катышуучулары, урматтуу коноктор, сөзүмдүн аягында дагы бир жолу эгемендүүлүк майрамыңыздар менен куттуктап, баарыңыздарга чын ден соолук, бакыт таалай, бакубат турмуш каалаймын. Элибизде ынтымак жана биримдик уялап, жараткан өзү колдоп, мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсү үчүн тилектештигимди билдиремин. Ар бир үйгө жакшылык, бекем ден соолук, берекелүү ырыскы каалаймын. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен. Тартип жана өзгөчө кырдаал бөлүмүнүн башчысы Турсунматов Мусурманбек Курбанбековичти дүркүрөгөн кол чаалар менен сөзгө чакырабыз. Бул күн элибиз, мамлекетибиз үчүн эң ыйык, эң улуу күн. Улуу салтанат элибиз көптөн күтүп эң сеп келген үмүтү, тилеги, мүдөөсү ишке ашкан, эркиндикке жеткен күн. 31 жыл мурда колго тийген көз карандысты жараткандын буйругу менен азыркы муундун энчисине биздин заманга туш келди. Азаттыкты эңсеп, эркиндикти сымап жүрүп ушул күнгө жеттик. Эгемендикке жетүү ата-бабалардын кылымдар бою төгүлгөн канынын, энелердин 100 жылдар бою тамган көз жашынын баасы, эркиндикти эңсеген муундардын тынбаган күрөшүнүн натыйжасы, бабалардын бизге калтырган аманаты, бул эркиндикти кийинки муундарга жеткире турган ыйык милдет. Майрамыңыздар менен бар болуңуздар. Чорамат келиңиздер дүркүрөтүп кол чаап коелу. Кийинки сөздүн кезегин биз кошуна мамлекеттен келген конокторго беребиз. Өзбекстан Республикасынын Фергана областынын губернаторунун орун басары Ахмедов Хуршитжан Рустамовичке беребиз. Assalomu alaykum, hurmatli va qimmatli bizga qondosh, dindosh, tilimiz bir, dinimiz bir bo'lgan Qirg'iz xalqi va qadamjoyliklar, barchalaringizni bugungi mustaqillik bayramining 31 yilligi bilan chin dildan muborakbod etamiz. Bilasizlar, azaldan bizi qardosh xalqlarimiz juda ham bir-biriga iliq, intifoq bo'lib yashashgan. Mana ikki mamlakatning rahbarlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiliklarida hamda Qirg'iziston Respublikasi Prezidenti Sadirbek Japarovlarni boshlab bergan ishlari davomi o'laroq bugun kunda mana Farg'ona bilan Batkent viloyati hamda Qadamjoy o'rtasida juda katta anjumanlar, tadbirlar hamkorlikda o'tkazib kelinyapti. Buni zamirida ikki xalqning do'stligiga, ikki xalqning bir-biriga yondashish, bir-biri bilan ittifoq bo'lib, ahil do'st bo'lib yashash va barcha ekonomika sohalarida investitsiya, turizm, madaniyat, san'at borasida birlashishdan dalolat berib turibdi. Aziz do'stlar, shaxsan bugungi bayramlaringiz bilan Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Hayitboyevich nomlaridan va o'zimning nomimdan butun Farg'ona viloyati faollari nomidan siz azizlarni bugungi bayramlaringiz bilan chin dildan muborakbod etaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Onun hakimi Mo'minov Shuhrat Azimovga beramiz. Qirg'iz xalqi, hurmatli Qadamjoy xalqi, mana bugun fursatdan foydalanib biz Farg'ona viloyati rahbari, viloyat rahbarimiz Xayrullo Hayitboyevich nomidan mana viloyat hokimimiz o'rinbosari Xurshid aka
men boshchiligimda o'zimiz delegatsiya bilan Qirg'iz xalqini qutlagani keldik. Avvalambor mustaqillikning 31 yilligi Qirg'iz xalqiga xayrli bo'lsin. Ilohim davlatlaring eng gullagan, rivojlangan davlat qatoriga qo'shilib, faqat yaxshilik, faqat yorug'lik, faqat to'ylar bo'lsin bu xalqqa. Mana biz hozir yuqorida Xursaka aytib o'tganlaridek, ikki davlatning prezidentlari o'rtasidagi bu do'stona, bu samimiy munosabatlarni biz ham yaxshi tomondan foydalanib, ijobiy xulosa chiqarib, mana Qutbiddin Abdurahmonovich bilan salkam 1 yil, 1,5 yildan beri birga hamkorlikda ishlab kelyapmiz. Mana hamma yo'nalishlar bo'yicha Qadamjoy shahri bilan, Qadamjoy tumani bilan hamma narsani kelishib, bir kunda tuman hokimi Qutbiddin Abdurahmonovich bilan bir kunda adashmasam formatda gaplashamiz har bitta masala bo'yicha. Shuning uchun mana xalqimiz, ilimiz, dilimiz, hammamiz, dinimiz bir, ich qanotga talashadigan narsamiz o'zi yo'q. Davlatlarimizning rivoji uchun ikki davlat o'rtasidagi, xalqlar o'rtasidagi do'stlikni yanada rivojlantirib, yanada mustahkam qilish uchun biz jonimizni berib, Qutbiddin Abdurahmonovich bilan birgalikda yana ishlaymiz. Ilohim mustaqillik bayramlaring bardavom bo'lsin. Hammalaringga sog'lik, salomatlik. Rahmat hammaga. Begaliyev Baqtbek Turdaliyevich. Саламатсыздарбы, урматтуу Кадамжай шаарынын тургундары жана коноктор, өзгөчө мына кошуна мамлекеттен Өзбек Республикасынан келген конокторго таазим этебиз. Урматтуу туугандар, эгемендүүлүк күнгө 31 жыл толду. Ушул күнгө чейинки ар бир инсандын, ар бир жарандын ушул күнгө чейинки тарых күнү менен куттуктаймын. Мунан кийин дагы бир эле Кыргызстан эмес, Өзбекстан эмес, дүйнө жүзүгө тынчтык каалайм. Биримдикте болойлук, бардыгыбыз бирге болойлук. Ден соолукта болуңуздар. Өнөйлүк, өсөйлүк, ар бир үйдө тарыхый күндөр көп болсун, жакшылыктар болсун. Бардыгыңыздарды Кадамжай шаардык кеңештин атынан, шаардык мэриянын атынан куттуктаймын. Олары колун сунуп улуу көккө, керилгенин карачы кыргыз жерин, кере таштап жашоого кадамдарын, темингенин карачы кыргыз элин. Ынтымагы элимдин бекем болуп, доордон доорду баскын Кыргызстаным, калың журттун койнунда эсен болуп, кылымдардан ашкын Кыргызстаным. Андырысы азыркы кезекте Кадамжай районундагы көп жыл эмгектенип, районубуздун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон атуулдарды сыйлоо аземине кезек беребиз. Атуу намы райондун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон көп жылдык үзүрлүү эмгектери жана өзгөчө салымдары үчүн Кадамжай районунун ардактуу атуулуу намы төмөнкү жарандарга ыйгарылсын. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кылмыштуу иликтөө башкы башкармалыгынын Ош шаардык 3-чү бөлүмүндө бөлүм башчы Кочкоров Орунбай Абдраимовичке ыйгарылат. Жаңа вакыттагы маданият тобунун кызматкери Нурмаматов Кубанычбек Адиловичке ыйгарылсын. Söyleyemezler kutlu olsun. Республикасынын министрлери кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик Ибраимов Абсалам агайыбызга тапшырабыз. Тажибаев Миражидин агабызга ыйгарылат.
Kadastr Mamleketlik Mekemesi'nin Kadamcay filialının Yer Kadastr bölümünün başçısı Jarkanov. Жалпы дарыгерлер практикалуу борборунун дарыгери Козубаев Абдуразак агабыз сыйланат. Balçığa boş döptüralı kiyinki suyunun esi Abdülkadir Orozbekov aile hükümetinin ardaqlı atılı töş belgisi menen Abdülbayit Tacıbayev'ti seylayız. Balçığa var mı?